Нью-Йорк КМШ өлкөлөрүнөн келген орус тилдүү калк жашаган Бруклин аймагы. Дал ушул жерде биздин мекендешибиз Бегайым эже иштейт. Улгайган адамдарга жардам берүү бул орус тилдүү калктын иштеген басымдуу, кыз келиндердин иштеген басымдуу жумушу дал ушул болуп саналат. Андан тышкары Бегайым эже кыргыз диаспорасында бир канча кыргыз мекендештерибизге дагы кол сунган экен. Биздин кызыктуу каарманыбыз менен алдыда маекти көрө аласыздар. Достор, бүгүнкү биздин каарманыбыз Бегайым эже 2012 жылдан бери дал ушундай хаматант деп аталган же болбосо ошо улгайган адамдарга жардам көрсөтүү кызматын аркалап келет. Көпчүлүк өзүңүздөр билгендей Нью-Йорк жергеси Америка Кошмо Штатында айымдар дал ушул жумушка келишет, бала багышат же болбосо улгайган адамдарга жардам беришет. Сиздин жумушуңуз оор эмеспи? Кайсыл жери оор? Сөзсүз түрдө оор. Көпчүлүктү айтат, бул жумуштун өзүнүн кыйынчылыктары бар. Бул жакта эми жана бала багат, анан бул карыларды уход кылат деген бул совсем эки бөлөк жумуш. Потому что бала баккандын жумушу кеш деп коет, аны мындай наличный акчага иштешет, а биздин жумуш болсо мамлекет аркасынан кадимкидей окуп, лайсенс деп коет, жана сертификат алып, ошентип иштейбиз. Андай лайсенсы жок, биз через государство иштей албайбыз. Бизди окутканда да булар менен кандай общаться этиш керек, кантип буларга мамиле кылып, ар бир биздин пациенттерибиз, биздин ошол окуп сертификат алганыбыз жанагы кичи медицинский персонал деп коет, ошондой сертификат алабыз. Андан да бизди окутат, муну кылганга болот, бул жумушту кылганга болбойт деп. Ошонун ичинен эле мисалы HHA анан PCA деп коет, ошол HHA сертификатын алган бизге окшогон хаматенттер по правилам мисалы тырмагын алганга болот, же болбосо чачын кескенге болот. PCA-дики болсо именно ошол эле окуп, бирок PCA-дин эле сертификатын алсак, ошол эле тырмакты алганга запрещается. Мен да образын айтып атам да, ошентип окутат да. Анан ар кандай пациенттер жолугат. Бала менен иштеген кыйын, балдардыкы өтө жоопкерчиликтүү жумуш деп эметкен менен бул абышка кемпир менен иштеген андан да кыйын. Анткени ар кандай абышка кемпир болот, булардын кыялдарына чыдаш керек. Кээ бир абышка кемпирлер болот, эртең 5 сааттык мисалы, ошо 5 саатта кактабай каныңды соруп койчу, энергияңды алчу, жаштыгыңды алчу, ошондой пациенттер болот. Анан кээ бир мен бул пациентиме окшогон мисалы 12 сааттык, бул 8-ден 8-ге чейин 7 күн жумуш, бул мага ушундай багыма жараша ушундай жакшы пациент туш келди. Мүнөзү жакшы, башкысы мүнөзү жакшы. Самое главное эме да, бул жактан мен билдим да, мондай образованный адам менен образованиясы жок адам, билими жок адамдын өтө мындай эмеси, айырмасы билинет экен. Эми биз иштеген жумуш, особенно биздин район көп эле русскоговорящий райондор, и бар эле еврей улутундагы. Тигил бывший СНГден. Ооба, мен угушумча дал ушул улгайган адамдар менен иштегенде еврейлерге түшүп калдым эле, аябай мен ушундай курадым деген эжелерден мындай угам да. Эми биз иштеген жумуштун баары эле еврейлер, тияктан качып келген эле, анан буларга келгенде өтө эле көп мындай поддержка болуп, бул өлкө тарабынан, анан буларды аябай көкөлөтүп, көтөрмөлөп, ушундай деңгээлге жеткизген бул өлкөдө, анан булар бири-бирин көтөрүшөт еще. Анан эми биздин Кудайга шүгүр Кыргызстандан келгенде эле улгайып калган эме карыларыбыз деле бул жактын жарандыгын алып
ушулар сыяктуу эле бизге окшогон хаматентти алып иштетип бияктын пенсиясына чыгып жашап калган кыргыз эже байкелерибиз дагы көп. Ушундай эле пенсияга чыгып, ушундай эле мамлекет тарабынан үйлөрдү алып, анан бир жакшы жери көбүнчө эле могу жуис центрлер эметет. Анан мамлекет дискриминация деген жок. Сен кыргызсың, сен еврейсиң, сен башка улуттансың деген мындай бөлүшпөйт. Булар кандай привилегияны колдонсо, биздин кыргыз эже байкелери деле ошол эле привилегияны колдонуп эле бизге окшогон хаматентти күтүп. Привилегия дегенибиз, достор, тагыраак айта турган болсок, бул жерде булардын пенсиясы бир $3000 тегереги болот жана хаматенда деп атайын ушу улгайган адамдарга жардам берүү үчүн атайын жумушчуларды жалдап, сизге окшогон аларга өзүнчө мамлекет айлык төлөйт да. Ооба, бул жакта мындай да, булардын пенсиясы деле 3000 деген мен макул эмесмин, потому что булар бул жака келип иштеген жок, стажына жараша биринчиден, экинчиден эгерде жарандыгы болбой, грин картасы барлар дагы ушундай бизге окшогон хаматент ала алышат. Да, очень красиво. Тьфу. Только деген гражданствосы барлар пенсия ала алышат, любой точка мирага барып, ошол өлкөдө жашап пенсияны ала беришет. А жарандыгы жоктор болсо пособие алышат. Пенсия эмес. Пенсия менен пособияны бияктан путать этпеш керек да. Ал пособияны башка өлкөлөргө барып, 3 айдан кем жашаганга имеет право, анан өзүлөрүнүн мындай закондору бар да. Анан ал пособияны ала алышпайт башка өлкөдөн. Только жарандар ала алышат, еще пенсияны ала алышат. Анан эми 3000 деген пенсия, мен бул пациентим 870 пособие алат. Өзү гражданин, бирок бир дагы күн стажы жок, анан пособие алып калган, пенсия эмес. Анан ошол акчасынын $270 бул квартирага төлөйт. Анан свет, газы бекер, интернетке төлөйт. Анан калган акчасы Сиз үчүн мамлекет төлөп берет. Мен үчүн бул абышка төлөбөйт, мамлекет төлөйт мен үчүн. Мен абышкамдын желудагында, ашказанда язва болгон үчүн эч кандай бир да тамакка мен туз кошпойм. Анан строгая диета. Канча мал тамак жасайсыз? Бир тамак жасайм, жасаганда аны 2 күн, 3 күн ичет. Но постоянно свежий тамак жасайм. Мында куурулган, туз ачуу, мурч кошулган тамактарды абышкам жебейт. Потому что тамакты абдан байкап жейт. Тамак жебей койгон күндөр болобу? Жактырбай. Жок, потому что бул кишинин тамагы күндө окшош тамак жейт. Мындай новинка тамак жебейт. Деги эле сиздердин иштеги оорчулук, эжелер айтат баягы бул жерде 8 саат болобу, ошо 4 стенада камалып отуруу өзүнчө бир оор дейт, психологиялык жактан. Биздин жумушубуз эми мисалы меники 12 сааттык жумушпу, 12 саат бул абышка үчүн мен башым менен жооп берем. Жанынан чыкпашым керек. Бунун ар бир давлениясы көтөрүлсө, же түшүп кетсе, же ден соолугу менин иштеп аткан убактымдын ичинде мындай абал начарлап кетсе, анда деген мен ошону көзөмөлдөп карап турушум керек. Эң оору деген баягы
кыздар айтат ушу көтөргөндө дешет, эгерде бул абышка өзү басат экен, бирок башка айымдар жөнүндө айтсак. Жок, бул абышка мисалы жыгылып калса, могу комнатадан жыгылып калса, мен көтөргөнгө я не имею права. Мен көтөрбөшүм керек. Мен сразу эле 911 911 чалып чакырышым керек. Анан ал жактан болсо сурайт сенден, конечно, бул эмне болду, эмне себеп менен, скорый эле керекпи, же пожарный, же полицейский сөзсүз керекпи деп мындай ошого жараша анан деген помощниктер келет. Анан мисалы жыгылып калса, мен айтам, эч кандай повреждение жок. Биринчи абышкаман сурайм, каягың ооруп атат, эмне депчи. А өзүм көтөргөнгө мен укугум жок. Көтөрбөшүм керек мыйзам боюнча. Анан көбүнчө булар каалашпайт, что башкалар келип, скорый келип, же полицейскийлер келгенин каалашпайт да, анан өзүлөрү эле жок мени көтөрүп отургузуп кой деп эметишет, бирок антпешибиз керек мыйзам боюнча. Анан айтса келип көтөрүп отургузуп же жаткызып коюп кетишет. Өзүлөрүнүн протоколун түзүп коюшуп. Бул балык 2 күнгө жетет. Жана бир балыкты моинтип туштетип берем, куурбайм. Духовкага жасачумун, бирок ал дагы жакпай калганда мындай жумшак кылып кууруп берем. Туштетип моинтип сууга эле туздабайм. Вообще туз жебейт. Тузду бир дагы тамагына кошпойм. Бул экинчиси. А биринчи тамагы дагы. Дагы мына бүгүнкүгө пельмешки. Это жөн эле сууга бышырылган пельмешки. Познакомьтесь, Михаил. Я сегодня плохо себя чувствую. Честно говоря. Сколько вам лет, Михаил? Очень молодо выглядите. Честно. Сколько вам лет, спрашивает? Очень молодо выглядите. Вот через месяц будет 95. Михаил, а сколько вы с Бекой работаете и какая она, какие обязанности она выполняет? Ой, значит, 2 года. А выполняет, я без нее не мог бы обойтись, вот такое. И купает меня, и убирает, и чего, и готовит, и, ну, все делает. А до этого у вас кто работал, до Бека? Ну, до этого другие были. А вот работа, ее работа тяжелая? А? Ее работа тяжелая, не тяжелая? Ну, это ее надо Как справить. вы думаете, как Ну, она когда справляется? купает меня, так тяжело, потому что жарко, она вся мокрая. Как Конечно, младенца купаю. Конечно, ей тяжело. Бекайым эже экөөбүз Атлантик океанын жээктей басалы деп келдик. Өзү дагы могу өтө жакын жерде жашайт. Көлдүк болгондугуна караганда анан менимче сиз суудан алыс чыккыңыз келген эмес. Бекайым эже эсиңиздерге салсак, коомдук иштерге дагы аябай активдүү катышат. Жакында эле 9 спортсмен келип үйүнө жаткызды. Кыргыз диаспорасында дагы эмгек кылат. Кандай жумуштарды кыласыз диаспорада? Сизде моторчиги Бекайым бардыгына жетишет деп айтышат экен. Моторчик болгондо мен өтө тамашакөймүн. Мен абдан катуу тамашалайм. Мен тамашамды биздин диаспорада 28 мүчө бар. Анан мен тамашамды түшүнүшөт. Ошол катуу тамашама таарынышпайт. Эмне жумуштарды кыласыздар? Мен негизи биз бүт баарыбыздын өзүбүздүн милдетибиз бар.
негизи бул диаспора деген мурун эле мындан канча бир 15-20 жыл эле образоваться эткен кичинекей уюмча болчу. Анан биздин мореки азыркы диаспорабыз болсо былтыр биз чоң масштабтагы спартакиада өткөздүк. Бүт ушул Америкада болгон штаттагы кыргыздар келип ошол спартакиадага катышышты. Ошого карата биз уюшулган негизги ошол биздин диаспоранын чогулуп биз түзгөн ошол себеп болчу да. Анан диаспора ошондо жакында ошондо именно мореки биздин диаспора азыркы состав. Айтсаңыздар, мисалы, Нью-Йорк диаспорасынын башкадан айырмачылыгы, айталы Нью-Йорк бул дүйнөлүк шаар болгондо баардыгы ушул жерге жаңылар түшөт, Сиздердин диаспоранын ишиндеги өзгөчөлүктөр? Биздин диаспоранын иши өтө татаал кыйын, потому анткени тиги Нью-Йорк деген как орусча айтканда перевалочная база деп коет да. Тиги биринчи жаң келгендер ушул Нью-Йоркко келип токтошот, анан Американын мыйзамдарын, жашоо турмушун үйрөнүп алышып, анан ар кайсы штаттарга тарап ушул Нью-Йорктон тарашат. Улам жаңы келгендер менен иштейт экенсиңер. Аларга жумуш керек. Ар кайсы чогулган тиги кыргыз жарандарыбыз, биздин жерлештерибиз ар кайсы чогулган сайын жаңы жүздөр, ошолорго колубуздан келишинче жардам көргөзөбүз. Анан уюштурабыз. Биз уюштуруу жамааты болгондон кийин майрамдарды, ар кандай чогулуштарды уюштуруп, биз деген аракет кылып атабыз ушул жакта болгон кыргыздардын башын бириктирип, таанышып, чогулуп бат-баттан. Анан биздин өзүбүздүн каада салтыбызды, ошо менталитетибизди сактап, улап кеткенге абдан мындай аракеттенип атабыз да. Что показать? Вот я просто хочу открыть, что у вас Facebook, Instagram, что у вас Facebook, Instagram, где с детьми общаетесь? Нет, по скайпу. По скайпу? Да. Включаете, да, потом? Вы новости где читаете? Новости где читаете? Я их слушаю, я не читаю. Слушаете. А где слушаете? Что вы? Вот на компьютере, вот наушники. С Ютуба слушаете, да? Вот наушники и слушаю. Аялын абдан сүйчү. До сих пор ушундай сонун айтат аялы жөнүндөчү. Это знак любви, знак уважения к жене, менин оюмча. Потому что бул аялы экөө үйлөнгөндөн баштап чогуу жашашып, абдан бири-бирин сыйлашып, бул военный болуп иштеген адам, капитан корабля болуп өмүр бою отставкага чыккан, анан аябай грамотный, мындай адамдар менен абдан мындай общаться эткен, кызыктуу. Бул үйдө негизи мен 12 сааттык жумуш, 3 күн кызым иштейт, 4 күн мен иштейм. Понедельниктен четвергке чейин мен иштейм, 8-ден 8-ге чейин. Но бул абышканын эч кимиси жоктугуна байланыштуу. Мен бул жакта как член семьи, бул велосипедден мурун мен келгичекте эле бар экен, тренажерный. Бул жакка мен заниматься этем. Абышкамды жанагы appointment деп коет, визит докторларга. Визит болгондо бул wheelchair деп коет. Ушуга отургузуп алып, сүйрөп алып, специальный машина заказ беребиз, баары бекер, звонить этип эле айтып коебуз, биздики докторга момундай визитибиз саат мончага келгениң деп. Ошончодон без опоздания ал машиналар келет, салып
ушул отурган боюнча эле жана лифт деп коет, ошондой лифт машиналар келип көтөрүп машинага салып алып барып докторго жеткизип анан кайта үйгө алып келип коюшат. Кыргызстандыктар айталы ойлошу мүмкүн да, мисалы бизде эжелер көрүп атышы мүмкүн. Биз ушу барып Америкага иш кагаздарын толтуруп, мүмкүн биз дагы бул жумушка иштейбиз, сонун эле экен да, ашкан багып коеле жүрө берет экен да, кыйынчылыгы жок экен да деши мүмкүн да. Тааныштарыңыздардан барбы ошондой? Мисалы элестөөлөрү бир аз башка. Албетте, алар ойлошот эме, ой, жумуш оңой эле, абышка кемпирлер эми все-таки чоң кишилер деп, бирок биз ар кандай пациенттер менен иштейбиз. Мисалы жана Альцгеймер диагноз менен, алар болсо азыр ичкен аз унутуп калышат, азыр тышка чыгып басып кетишет, сенин ошо иштеп аткан убактыңда басып кетип тышка чыгып үйүн таппай калса, сен башың менен жооп бересиң, же болбосо сени күнөөлөп коюшу мүмкүн. Мен менен мисалы ушундай случай болгон, мындан канча жыл мурун ошондой бир Паркинсона на голову, ошондой бир абышка менен иштегем. Анан ал абышкан болсо отуруп алып эле күндөн Кудайдын куттуу күнү аппойтмент деп коет, жана визит докторлорго назначить эте берчү. Мисалы бүгүн барып келди терапевтине, эртеңкиге деле өзү звонить этип алып эле мен кеткенден кийин деле назначить этип, анан ошол күнкүгө анан менин карточкаларым болсо менден катчу. Анткени кызы айтчу да, карточкаларын катып койгонуң, чтоб чалып эметпесин, мындай аппойтмент кылбасын деп. Анан ал карточкаларын каткан жерин билбей калып, өзү менден каткан жерин билбей калып, анан как раз ошол моментте мен биздин агентстводагы координатор менен сүйлөшүп аткан убакта мага полиция чакырып салган. Менин ушундай карточкаларым баарын уурдап алды деп. Анан 3 мүнөттүн ичинде эшик түкүлдөп, анан полицейскийлер келип, мындайда алар до выяснения обстоятельств нарушникти салып туруп эле алып кетип калышат. Анан мен громкостька коюп, кызына чалып, анан кызы деген тиги полицейскийлерге түшүндүрүп берип, момдай крейзи атамдын ушундай ооруп аткан убактысы деген убакта да полицейскийлер атасын алып кетмей болуп, скорый вызывать этип, анда госпитальга алып барып салат, жана психушкага. Анан биздин аппойтментибиз бар, психиатрга деп атып, ошондо абышканы да мени да алып калган да кызы. Андай случайлар абдан көп болот. Анан жана жыгылган жөнүндө айтып атпаймынбы? Эгерде биз көтөрүп, отургузуп, жаткызып койсок, денесинин бир кичинекей жактары көгала болуп калса, анан баласы же кызы келип, эмне үчүн буягың сеники синяк болуп калды, көгөрүп калды деп, анан алар тиги сага жаловаться этиши мүмкүн да. Мен атамды урат, же болбосо катуу мындай жаман мамиле кылат деп. Особенно жана бул менин абышкам го, эми здравом уме. Бул бүт баарын билет, өзү 68 жашында келген турбайбы бул жака? Бул акыл эси өзүнүн ордунда, кулагы жакшы укпайт, ошонусу эле болбосо, атак анан да басканы болбосо, жанакындай абышка кемпирлер болсо, вполне бизге балдары даже колу же буту чыгып кетсе, биз мындай жооптуу болобуз. Баягы кыргыздын көп кыз келиндери дал ушул жаатта иштешет экен, анан кыргызстандыктарга кызыктай, мисалы ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн, бирок жумасына бул жерде айлык алышат. Сиздики эмес, деги эле жалпы жонунан айлык акы канчадан канчага чейин болушу мүмкүн? Эгерде официалдуу ушундай. Эми Нью-Йоркто азыр официальный минимальная заработная плата $15 в час. Саатына $15 болду. Эми $20 чейин көтөрөбүз деп атат. Анан, но бизге болсо эми агентстволор, ал агентстволор через государство, бирок бүт частный агентстволор болуп атат. Анан государственный да агентстволор бар, бирок биздин лично мен иштеген жумуштарым бүт эле частный агентство, только через мамлекет аркылуу. Алар мамлекет менен мына ушуга окшогон аталардын улгайган адамдардын ортосунда ортомчу, Ооба. Сиздерге жумуш таап берет мамлекеттен, иш кагазын бүтүрүп.
айлык алып берет. Аны ар бир агентство ар кандай начислять эте берет. Эми 15, 16, 17, $20 чейин Күнүнө 8 сааттан иштегенге туура келет экен, бирок ошон негизи биз 40 сааттан өйдө иштегенге болбойт. Вообще Нью-Йорктун, вообще Американын эмеси боюнча 40 сааттан өйдө уже овертайм деп коет. Андан өйдөгү саатты көп акча төлөшү керек. Анан ошо көп акчаны төлөгүлөр келбей эле 40 сааттан жогору саат беришпейт да. Гос жумушта иштегендер жумасына 40 саат иштешет. Сиздин жумушуңузда баягы кыз келиндер менен сүйлөшсөм, эң татаалы бул жуунткан деп айтышат да. Анын улгайган адамдардан бир жыт чыгып турат. Аны биз дайыма таза кармаш үчүн жууп турабыз, жуунтуп турабыз деп. Бул биз үчүн аябай татаал нерсе, бирок биз ага көнүп калдык деп да айтканда. Бул жакта эми ар кандай пациент болот. Жаткан лежачий пациенттер менен иштедик. Аны бизди окутат, эми кандай ошо жаткан чоң көлөмдөгү пациенттер болот, өтө толук. Анын баарын мисалы кичинекей эле мындай арык састараны мындай кичинекей көрүнгөнү менен ошону опыт болуш керек да. Еще окуганыңа, үйрөнгөнүңө жараша ошол эле килтейген жаткан адамды ошол эле кенедей эле кыз алмаштырып коет. Потому что бизди ошого үйрөтөт. Ыгын билиш керек. Анан деген мисал мен абышкам полностью мен өзүм бул абышканын кызындаймын. Жуунтам. Ич кийимдерин алмаштырасыз. Бүт кирин жууйм, тамагын жасайм, бул үйгө өзүм кожойке дегендей. Мунун эмнеси каякта экенин бүт баарын мен өзүм билем. Анан буларга деген фудстемп карточка берет. Анын ичине ай сайын акча өкмөт салып турат. Тамак эле алганга рухсат. Тамак алганга эле. Анан ал карточка постоянно менде. Мен бул эмне тамак жээрин билем. Ошол тамакты өзүм эле эметем, алып берем. Өзүм жана өзүңөр көрүп эметкендей, тиги балык алып келдим, силердин көзүңөрчө. Психологиялык жактан бул иштөө кыйын. Психологиялык жактан албетте кыйын. Жана эле дагы бир жолу айтам, ошо тиги ар кандай пациент туш келет. Эми алдыдагы пландарыңыз? Көп жылдан бери бул жакта экенсиз, үй бүлөңүз менен бул жакта экенсиз. Эми алдыдагы план болгондо бул жакка келгениме 12 жыл болду. Ошол 12 жылдан бери эле биринчи жаңы келгенде жана бебиситер деп коет, ошо с проживанием бир үй бүлөгө 2 кызды багып иштегем, пока документтерим колума тийгичекти. Анан разрешение на работу жана первоначальный документтерим колума тийгенден кийин алардын баарына 2 жылдай процесс канча убакыт кетет? 1 жыл, 2 жыл. Мен 1 жылдан кийин подавать эттим, ошондо где-то жарым жылдан кийин анан ошо разрешение на работу келгенден баштап эле анан ошо чекке иштей баштадым. Потому что бул жакта налог деген өтө важный нерсе. Налогту төлөп, законопослушный болуп, эметсең ошол документтин баарына жетишесиң да. Анан налогту төлөбөй, же болбосо бул жактан бир кенедей бир нерсеге элементарный, мисалы кандай десем, бир нерсеге кичинекей карыз болуп калсаң, анда бул ошол үчүн сени жаза күчтүү жазалайт да. Анан ошон үчүн бул налог, анан финансовый вопростор боюнча өтө аябай эме болуш керек, бдительный болуш керек да, өтө осторожно болуш керек. Америкага азыр баягы кыргыздар көп келип атышат. Аларга берген кеңешиңиз, алар кыйналып атышат. Сиздер келген учурда дагы кыйналдыңыздар беле? Боло турган этаптуу нерсеби? Ооба. Бул жакта көп блогерлер Американы прям абдан эме жомоктогудай кылып айтышып, акча асмандан агып аткандай көргөзүшүп,
атышат, бирок таптакыр андай эмес деп айтмакмын да. Биз келген убакта, мен мына келгениме 12 жыл болду. Анда башкача болчу, совсем башкача жашоо, башкача иш, жашоо дагы башкача болчу, жумуш дагы. Азыр биринчиден пандемия аябай эметти, таасир этти. Экинчиден абдан көп эмигранттар, еще Украинадагы согуш. Өтө бүт эле жер жүзүнө таасир болуп атпайбы? Анан кымбатчылык деп Кыргызстанда эле кыйкырып чыгып атышат, бирок кымбатчылык деген бүт жер жүзүндө кымбатчылык болуп атат. Анткени деген экономический кризис деген бүт жер жүзүндө болуп атат. Ошол азыркы келгендердин багына жараша өтө кымбатчылык, анан жумуштун жоктугу. Сиздердин учурда жумуш табуу жеңилирээк беле? Албетте. Бүгүнкү күнгө караганда жеңил болчу. Биз жумуш тандачубуз. Азыр болсо жумуш тандабай эле, аз жумуш жок, тандайын десең дагы жумуш жок. Өзгөчө Мексикадан балдары менен, 3-4 баласы менен келип, бул жакта өтө эле ишеничтүү, тозуп алган, абдан жакын адам болбосо, мен келгенге чакырбайт элем. Эгерде ошо отурукташып, жумуштап 1-2 жылдан кийин өздөштүрүп кеткендер кандай болот? Чындап эле алардын жашоосу жакшы, айлык акы көппү? Мисалы биз иштеген жокпуз, бере албайбыз да. Сиздер көп жылдан бери эми бул эмнеге бардыгы Америкага ашыгышат? Ашкан, мен ойлойм, мен убагында деген көп адамдарга бул жакка келгенде жардам көмөк көргөзгөм. Анан именно көлдүктөр аябай көп, бир чоң диаспора болуп калышат дейт, Ошо көлдүктүн ичинен да именно ананивалыктар абдан көп. Бул Америка боюнча дагы, именно Нью-Йоркто, башка штаттарда дагы ошо көлдүктүн ичинен ошо баса айткым келет, ананивалыктар абдан көп. Почти бүт баары күлүп калышат, пол ананива здесь депчи. Эми ошондой эле болуп калат, пол болбосо дагы абдан көп ананивадан. Анан дагы Америкадагы ушунча аракетке татыктуубу, эгерде бутуна туруп кетсе? Негизи Америка жалкоону абдан жаман көрөт. Америка эмнеси менен элге жагат? Бул жакта деген башка өлкөлөрдө айдан айга күтөсүң эмгек акыңды. Айлыкты. А бул жакта недельная зарплата. 5 мүнөт иштесең, ошо 5 мүнөттүк акыңды алып чыгып кете бересиң жумуштан. Сени эч ким заставлять этип, ушакта келдиңби иштейсиң деп заставлять этпейт. Жакпаса, жок, кечир койгула, мен бул иш меники эмес экен, мен иштей албайт экенмин деп кетип калсаң болот. 1 саат иштесең, 1 сааттык эмгек акыңды алып чыгып кетесиң. Анан айдан айга күтпөйсүң, кезерип, ошол адамды алаксытат. Жумалык недельная зарплата адамды аябай алаксытат. Ата мекенин сагынып баратканда 1 айлык айлыгыңды чөнтөрүп салып койсо отуруп калат экенсиң да. Мани заманивает сөзүн кыскасы. Көпчүлүктөр айтат экен да, мисалы ушул айлана чөйрөдө көп орус тилдүүлөр жашайт, анан жаңы келгендерди пайдаланып, тескерисинче андай баягы уятсыздар дагы бар. Бар, ар кандай үй бүлө бар. Бул жакка келген жаңы келгендер мыйзамды билбестигинен өзлөрүн өтө мындай басынтып, ошо мыйзамды билбейт да эми келгенде каяктагы мыйзамды билет. Айлыктарын албай калып, ошондой оор жумуштарга иштетип, айлыктарын бербей, ошондой адамды ущемлять эткен случайлар абдан көп болот, бирок бул жакта мыйзам иштейт. Сен документиң барбы, жокпу, полиция чакырып, ошол иштеген үйүңө жаловаться этсең, вполне имеешь право. Мен эмгек акымды, документиң жок болсо дагы жаловаться этсең болот. Мен иштетип, эмгек акымды бербей койду деп. Ал полиция ошон менен гана заниматься этет, а эмиграционный вопрос боюнча полиция ушунун документи жок экен, бул деген нелегал экен деп сени эмиграционныйга салып бербейт.
ошол жагын көп билишпейт да, анан коркушат. Мен өзүм нелегал болсом, документим жок болсо, жок. Анан көп жанагы келген иштеген мындай жакшы эмес адамдар, конечно, толтура, ошолор коркутушат. Сен деген нелегалсың, мен сени депорт кылгызып ийем деп ошондон коркконунан эч кандай коркпош керек андан. Терең ыраазычылык билдиребиз бир күндүк убактыңызды бизге бөлгөнүңүзгө. Достор, биз кыргызстандыктар иштеген жумуштар тууралуу сөз кылдык. Анын ичинде кыргыз диаспорасында өзүнүн эмгегин сиңирген бир канча кыргыздардын Америкага келүүсүнө жана бул жерде адаптация алып кетишине, ар кандай спортсмендердин, маданий чөйрөдөгү адамдарды тосуп, өзүнүн бир туугандай узатып жүргөн Бегаят эже менен маек курдук. Бул маектен тышкары, эгерде сиздерге кайсы бир суроо кызыктуу боло турган болсо, бизге комментарий таштап койсоңуз болот. Сиздер менен мен Саната Жумакадырова. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардга терең ыраазычылык билдиребиз.